Ош медициналык колледжинин көз оорулар каанасы көздүн жоосун алган бөлмө гүлдөрүнө толгон. Жыл бою биринин артынан бири гүл ачып, көргөн адамдын көңүлүн көтөргөн гүлдөрдү офтальмология предметинин окутуучусу Айзада Кенжебаева 7 жылдан бери иш бөлмөсүндө өстүрүп келет. Учурда 90га жакын челекте гүлдөрдүн түрлөрү өсүп, гүлдөп турган кези. Глаксиниялар, булар азыр гүлдөп бүтүп аткан маалы. Булар ушундай фиалка гүлдөрүнүн бир түрү. Буларды көпөлөк гүл менен аралаштырып отургузгандар дагы бар. Глаксиния гүлдөп бүткөн маалда бул көпөлөк гүлдөр аралашып өзүнчө кооздукту берет. Гүлдөрдүн дагы ар кандай мүнөздөрү болот. Айзада Кенжебаева глаксиния, цикламен жана азалия өзгөчө кароону талап кыларын айтат. Кароого жеңил болгон гүлдөр дагы бар. Женское счастье аттуу гүлдөр. Караганга абдан жеңил. Айзада Кенжебаева 90 челекке жакын гүлдөргө дагы орхидеянын түрлөрүн кошкусу келет. Иш бөлмөсүнө толгон гүлдөрүн карантин убагында корпустун коменданты болуп иштеген эжеге дайындап караткан. Бул гүлдүн аты мохнатая традисканция. Сууну асталап кылуучу гүлдөр. Бөлмө гүлдөрүн өстүрүүнүн пайдасы абаны токсиндерден тазалап, эстетикалык көрүк берип, ал тургай психологиялык тынчтандырууга дагы көмөк көрсөтүп, кургаган абаны ымдап турарын адистер айтышат. Бутактарынын узундугу 1,5 метрге чейин жетти. Герандин түрлөрү, кызыл түстөгүсү, герандин дарылык касиеттер да бар. Ак түстөгүсү, гүлгүн түстөгүсү, жана сыя түстөгүсү.
Бөлмө гүлдөрдүн дарылык касиеттери дагы көп. Мисалы, алоянын суусун жаракат алган учурда сүртсө, бат карттануусуна жардам берет. Башка гүлдөрдүн касиеттери тууралуу интернет барактарында көптөгөн маалыматтар бар. Бөлмө гүлдөрүн дарылыкка байыркы Египетте дагы колдонушкан. Золотой уз дары өсүмдүгү мунун муундарынан атайын муун оорулары жана башка ооруларына дары настойкаларын жасашат. Бул өсүмдүктү өстүрүү жеңил эле, пайдасы абдан көп. Мокрый Ванька, орусча недотрога деп коет экен, ошол гүлдөрдүн тобу. Абдан узак убакытка чейин гүлдөшөт. Көпөрлөк гүлдөрү. Гүл дагы ар бир адамдын колунан өсүп гүлдөп кете бербөөсү көпчүлүккө маалым. Айзада Кенжебаеванын алдыга койгон максаттардын аткарылышына тилектешпиз. Айланасын гүлгө орогон айымдар көп болсун.